Жиликке жетелек Кушубай тоскоолдугун кылып атат. Эми гана Эрсултан такымына түшүрдү текени. Басты. Азыр эми өткөзүп берүүгө өнөктөштөрүн издейбиз. Эрсултан өзү дагы чабуулга чыгып кетмей жайы бар. Алдындагы Гайтун аргымагы дагы Тайгазанды көздөйт түз барча аргымактардын бири. Бирок Кушубайдын жакшы бир коргонууларын дагы билебиз. Көтөрүп туруп Майрамбектин алдына өңөрүп берди. Айлантып, жайлантып келе отқан Эмилжан. Эми Астана менен жана Хальник менен ойнотуп атса, бул эрет Астана. Эки аргымакта ошол ынтымак командасынын жетекчиси Назаров Атлет мырзанын аргымагы. Такымда жармашып атат. Эмилжандын такымы дагы оңой болгон такым эмес. Норус чулуп кетиши дагы мүмкүн. Норус Ажы. Ой, жарашат. Эми бир салымды салды. Талас району командасы. Манас району уктуңарда жанагы 4 мырза. Өмүрбек барды дагы салды. Бул эми Өмүрбектин такымына түшкөн улам көпчүлүк учурда салып Өнөктөшүнө өткөзүп берүүнү жасаган кайрадан чабуулда. Бул эми Анатаев аман келди. Мына идисине өткөзүп берген. Ой, аман келдиң го. Аман эсен келдиң го эми. Биринчи болбой алгачкы упай бар. Эсеп 3-1. Мына жеринде алгач жерге эңкейип көтөрүп аткан кут болсун Арстанбек. азыр Астана бул эки аргымактын тең ээси бир киши ынтымак командасынын жетекчиси Адлет мырзанын аргымагы. Азыр эми Астана менен ойнотуп атат. Эмилжан мына жерде Талас району командасында аксакал болуп капитандык кызматын аркалап жүргөн Койгелдиев Марлис мырзага айырбашыңыз Максат акеден 1000 сом Элбанкка кетти. Марлис мырза, Максат акеден өткөзүп берүүгө мүмкүнчүлүк боло элек. Астана менен Эмилжан өзү 3-минутта жүрүп атат. Жанында Кушубай бар, баягы эле Кушубай кайратынан тайбаган Кубан мырзаң дагы бир жылайып тынчыган Кушубай. Азыр эми Байтегиндин такымында кычыраган боюнча теке турат.